Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары. Тугандар, эгерде Россия жеринен алыскы жактардан же болбосо Кыргызстандын ичинен ушул ноокаттын бир центринен бир жакшы бир месте болсо, бир жакшы бир склад болсо алып бизнес баштайын дегендер ушул чыгарылышты акырына чейин көрсөңүздөр болот экен. Мен бул чыгарылышта тугандар ушул ноокаттын бул жагын тактап айтайын. Бул жактан келе жатканда ушул Жаңы базар, Телман стоянкалары ушул жерге жайгашкан. Ал эми бул жанында Байыш деген заправка бар. Байыш заправканын маңдайында Алихан соода борбору бар, чоң магазин, сантехникалык магазин. Ошонун эле сол жак бетинде мына скалатты көрдүңүздөр. Мына спринтердин бардасынан кирген скалат сатылат деп баннерде жазылып турат. Алдында стоянкасы бар. Жер аянты болсо 4 сотикке жакын. Бул жагы болсо Жоролор ашканасы бар. Ошол жактан Калелин көчө жактан келип, ушул складка келип, соода болуп, соода жүргүзүп, бизнес баштасаңыздар болот. Мен азыр толук маалыматты силерге жеткирейин анда. Сатууга чыгып жаткан складтын бул соода борбору бул дагы. Бул складта ушул күнгө чейин азыркы учурда дагы курулуш материалдары сатылып келет. Эси бул складты саткан себебин дагы мен айтып кетейин. Өзү бир айыл жеринде чоң эл аралык бир чоң деңгээлде азыркы замандын талабына ылайык чоң баня, вулканизация, ал эми май алмаштыруучу жай, касапкана же болбосо бир чоң магазиндерди ачып, айыл жеринде бир тынчыраак жерде бизнес жасап атат азыркы учурда. Бул складты караганга бир өзүндө бир убактысы дагы, анан шарты дагы болбой атат. Ишинин баары ошол жакта болуп, сатууга чыгарып атат тугандар. Бул жерде ушул гипсокартон, шпаклевка, мындай болгон рейкалар, профилдер азыркы учурда. Ал эми жер аянты болсо 3 сотик 3.6 же болбосо 3.8-дин тегереги 4 сотикке жакын чыгат тугандар. Бул жагы мынау тинекеге келет. Ушул тинекеден мына ушул ичкери жагын мен азыр силерге көрсөтүп кетем. Бул залдын ичи бир 15ке 4 болгон чоң залдын ичинде мындай болгон сантехника буюмдары сатылат. Краска же болбосо башкалар жана башка. Каалагандай бизнес баштасаңыздар болот. Же болбосо ушул эле товарларды ушул места менен биргеликте баалашып, соодалашып, кайра эле ушул ишти баштасаңыздар да болот. Эгерде бизнес баштоо үчүн Россия жеринен же болбосо чет өлкөлөрдөн эмгектенип Кыргызстанга барып бир жакшы бизнес баштайын деген биздин ушул агаларыбыз, досторубуз, балки инилерибиз көрсө болот экен. Бул зал ичи, залдын ичи. Соода кадимкидей эле жүрүп жатат. Эл бул жерден жыш жайгашкан, машиналар дагы алдына койгон стоянкалары дагы бар тугандар. Мына Байыш заправканын тошу. Мына тугандар, эми бул жерлеринде мына забордо тышкарыда мындай болгон ОСБлар, бул навестин астында дагы бир көптөгөн нерселерди коюп сатсаңыздар болот. Мен оюмча бул жерде алып мындан башка бизнес кылсаңыздар дагы болот экен. Негизи эле бул жерге бир чоң столовый же болбосо бир кафе салсаңыздар да болот. Мындай узундан чоң кафени салып, ичин чоң зал болуп салсаңыздар да болсо керек. Балким ал бизнесмендердин өздөрүнүн пландары болушу мүмкүн. Мына тугандар. Мына ичин көрүңүздөр. Мен эсин телефон номерин экран бетине жайгаштырамын. Сиздер баалашып, соодалашып алсаңыздар болот. Жанагы жогоруда көрсөткөн 15ке 4 болгон чоң залдын астында мындай болгон бир подвалда жайгашкан тугандар.
Бул подвалдын астыдагы скала деген, чоң скала. Бул жактан мындай бир азыр свет кайсы жерден жанат экен. Мына чоң скала туугандар. Эми мен ушул ээсин айткан баасын сиздерге айтайын. Айтылган баасынан сөзсүз түрдө кеми болот. Бул чоң скалаттын 4 сотка жакын скалаттын баасы $150,000 экен. Содалашып көрсөңүздөр болот. Нокаттын центринен ушул клиенттери менен, ондой болгон товарлар менен балким келишип калсаңыздар. Дагы бир башка бизнес ачкан болсоңуздар, балким буларды сатып андан кийин жердин өзүн гана алсаңыздар дагы содалашып көрсөңүздөр болот. Анда чыгарышты биз жыйынтыктайбыз туугандар. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшүңүз үчүн аман туруңуздар. Ушул жер ким алса дагы насип кылып бир жакшы бизнес ээси болуш насип кылсын. Содаңыздар берсин.